Салам достор, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн биздин студиябызда психолог жана интим-гимнастика тренери Асель Шербекова конокто. Кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай кере алдыңыз? Жакшы. Сиз менен кайрадан маектешип отурганыма бүгүн кубанычтамын. Бүгүн бизде өзгөчө тема. Анткени аял менен эркек кишинин мамилеси тууралуу үй бүлөлүк темада бир маселени козгойбуз. Эркектер аялына убакыт өткөн сайын көңүлү сууп баштайт экен, мезгил өткөн сайын. Аялымды кайрадан кантип сүйөм деген сыяктуу суроолор жаралат экен алардын оюнда да. Ошол учурда аялдын кетирген кемчиликтери кандай болуп жатат? Убакыт өткөн сайын сууп калат деген сөзгө мен көп кошуло бербейм. Аял эркектик роль эгер туура сакталып калган болсо, анда эч качан көңүлү сууп кетпейт. Көңүл сууп кетиши мүмкүн эгерде аялдык роль эмес, эгерде роль аял эркек сыяктуу, эркектер аял сыяктуу болуп кеткенде гана да. Эгер ошондой болуп кетсе, анда сууп кетүүсү мүмкүн. Негизинен Кудай жараткан жаратылышыбыздан биз аял эркек деген нике кыйылгандан кийин кадимкидей минус плюс бири-бирине кадимки тартылат да. Мисалы, эркек өзүнүн ролунда болсо, ал каржылап атса, коргоп атса, аялды каржылап аткан болсо, коргоп аткан болсо, аял эркектик экөөнүн ортосундагы мамиле баары нормада болуп аткан болсо, анда көңүл сууп кетиши мүмкүн эмес. Дагы кээ бир кишилер айтышат, мисалы, бала төрөгөндөн кийин сүйүү балага өтүп кетет экен деген сыяктуу. Ал дагы бекер сөз. Мисалы, баланын сүйүүсү бул таптакыр башка, ал өтүп кете турган сүйүү эмес. Ошол эле кезде аял эркектин сүйүүсү таптакыр баланын сүйүүсүнө окшошпогон, бири-бирине салыштырууга болбой турган сүйүү, бул жубайлык сүйүү таптакыр башка. Ал эми балага болгон сүйүү, мээрим, бул Кудай берген мээрим бизге таптакыр башка. Ошондуктан биз өзүбүздү алдап, же болбосо сүйүү балага өтүп кетет экен, же болбосо барган сайын сууп кетет деген нерсе, ал барган сайын көбүнчө улам жаш өткөн сайын, 30-дан өткөндөн кийин аялдарда эркектик гормон, тестостерон гормону көбөйүп баштайт. Ал эми эркектерде болсо эстроген, аялдык гормондор көбөйүп баштайт да. Ошон үчүн бир 35-40-тан өткөндөн кийин аялдарга эркектин кереги жок болуп баштайт. Эркектер болсо барган сайын слабый болуп, таарынчаак болуп, мисалы, аялдык сыпатка ээ болуп баштайт. Ошол кезде көбүнчө келишпестиктер ошол кезде башталат. Негизи ушул мамиле үстүнөн иштебесе дагы ортодо мамиле сууп баштайт деген ойду айтып келген. Бул учурда аял киши сезимдерин күчөтүү үчүн, ошол мурунку биринчи кездешип жүргөндөгүдөй абалда болуу үчүн кандай ыкмаларды колдонсо болот үй бүлөсүндө? Ал эми көбүнчө баягы психологиялык тараптан дагы таасир этет. Мисалы, ички жан дүйнөсү аял боюнча калтырууга негизи толук мүмкүн. Ал үчүн албетте дайым өзүнүн үстүнөн иштеп туруу керек. Бекеринен Аллах Таала илим алууну бизге баягы төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин илим алып барсыз деп бекеринен эми алымдарыбыз айтып жүрбөйт да. Бул өзүңдүн ролуңду билүү. Мисалы, биз өзүнүн ролубуз дегенде, мисалы, мен аял болсом, жолдошумдун жанында өзүмдүн аял экенимди унутпоо. Сырттан келип аткан кезимде, же болбосо жолдошум келип аткан кезде мен өзүмдү ким экенимди анализдөө менен биз аны дайым өзүбүздү мындай контролдоп турсак болот, өзүбүз контролдоп. Мисалы, мен киммин деп дайым жолдошумдун алдында сурасам, мен аялмын. Демек, аял кандай болуу керек десе, аял баягы эле эркектерге жагымдуу, аялды ким десек, кайра эле назик, кайра эле аялдык өзүнүн эмеси бар, сапаттары бар, көзү жанган, кыскасы, дайым жолдошун сүйүктүүсүн караган сыяктуу карай алган. Так ушундай аял болсо, анда болот. Мисалы, андай келишпестиктер болуусу мүмкүн эмес. Эгерде өзүбүздүн ролубузда калсак, ошол эле кезде көбүнчө азыр аялдар эми көбүрөөк иштешип атпайбы өздөрү менен. Бирок эркектер, ал тарапта эркектер көп мындай эркектер көп аракет кылбайт. Негизинен эркектер дагы анын үстүнөн иштесе аябай жакшы болот. Азыркы учурда бизде бар анча мынча эркектер дагы эркектердин башка үйдөн, башка чөйрөдөн,
башка ата энеден сага мусапыр болуп сенин үйүңө келгенде ошол аялды батырып алуу, ошол аялды өзүңүн үйүңө мындай батырып ошол жерде үй бүлө кылып кетүү ал эркектин дагы чоң милдети болуп эсептелет. Просто эркектер жок, мен эми гордойлугу бар да эркектердин. Мен эркекмин, мен баарын билем деген нерсе менен көбүнчө отуруп калып атышат дагы. Мамиледе башка бир эркектик чыныгы өзүнүн мамилеси эмне экенин билбей, аялдардан көп талап кылып, бул аялдардын мурдакы эски биздин мурдакы калыптанган аялды баштан кармаш керек деген нерсе менен калып атышат дагы. Бирок аялдардын өздөрүнүн оюн, аялдардын өздөрүнүн кызыккан алектене турган абалынан кысып коюу менен дагы көбүнчө келишпестиктер ошондон дагы келип чыгып атат. Ошол багытта жүргөн мугалимдер дагы азыркы учурда бар экени бизди кубандырат. Аялдар эркектерге бул аял сенин үйүңө келди, ал башка бирөөнүн баласы болчу, сенин үйүңө келип кызмат кылганына сен текшербей, наоборот, колуңду чаап сүйүнсөң болот, бирөөнүн эле баласы сенин үйүңө келип жумуш жасап жүрөт деп эркектерди ойготкон дагы мугалимдер бар азыркы учурда. Эң туура айттыңыз. Ошондой мугалимдердин бар болгону чынында сүйүндөт. Эми сиз аялдык касиеттерди айтып өттүңүз, көзү жанган, күйөөсүн көргөндө сүйүнүп турган. Бирок дайыма эле мындай боло бербейт да. Мисалы үчүн сыртка чыксаң деле аял киши калагын бүркөп жүргөн, иш кылып жүргөн, проблема толтура дегендейчи. Ошондой болуп атса кантип сүйүнүп, кантип күлүп жүрөсүң деши мүмкүн да. Ошол аялдык касиеттерин жандыруу үчүн эмне кылуу керек аял киши? Кантип өзүнүн аялдык табиятына кайтуусу керек? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Аялдык аял гормондор менен да иштөө керек. Бул жерде гормондор өтө чоң таасир этет. Эгерде Кудай тапкан болсо, ал өзүнүн жан дүйнөсүн таап, Кудай тапкан болсо, анда эч качан мындай капа болуп, же болбосо кабагы салынып калат деп ойлобойм. Дайым илим менен алек болгон, өзүнүн үстүнөн иштеген, ошол эле кезде өзүнүн баягы кызыккан нерсеси менен алек болгон аялдар андай көңүлү мындай түшүп, настроениясы жок болуп жүрүп калышы мүмкүн эмес деп эсептейм да. Менин оюм ошондой. Ал эми биз дагы ошондой өзүнүн табиятын жоготкондор үчүн азыркы учурда Найза айым борбору интимдик Найза менен дагы алектенебиз. Бул аялдык эркектик гормондор көбөйүп кеткен айымдар өз гормондор, эстроген гормон кадимгидей көтөрүлүп, аялдык табиятына дагы болсо мындай аялдык табиятын тапканга дагы болсо жардам болот. Бирок ошол Кудайды табуу дагы оңой иш эмес экен да. Кантип алгачкы кадамдарды таштаса болот? Ошол боюнча мисалы үйдү эми аялдардын негизинен үйдүн жумуштары, үйдүн мисалы тазалоо, жыйноо деген ал биздин табиятыбызга эң жаккан. Биз андан энергия алабыз да, аялдар. Бирок ошол эгер сага уурдук кылып аткан болсо, демек сен кичинекей, ички жан дүйнөң кичинекей деген сөз да. Эгерде сен ички табиятың чоңоюп, эгерде сен жетилген болсоң, бул нерсе сага рахат берүү керек. Себеби биз үйдү тазалоо менен, жуу менен, аяк бияктарыбызды мындай жышып тазалоо менен биз кадимкидей энергия алабыз да, аялдар. Ал жумуш бизге жагымдуу. Бирок ошол нерсе сага жакпай жаткан болсо, демек сен жан дүйнөңдү өстүрүшүң керек. Мисалы биринчи адамдын денеси биз каалайбызбы, каалабайбызбы өсө берет. Бул денебиз каалайбызбы, каалабайбызбы өзүнүн чеги бар. Мисалы 25 жашка чейин өсө турган болсо, жетиле турган болсо баардык адамдар, 25 жаштан кийин бүттү, ал жетилди деген сөз да. Бирок жан дүйнөнүн жетилүүсү бул өтө денелик жетилүүгө караганда да маанилүү. Жан дүйнөлүк жетилүү өзүңдүн эмоционалдык тараптан басып коюу, кысып коюу деген нерсе жок болсо, анда сен жан дүйнөң өзү жетилет да. Жан дүйнөң жетилгенде, демек сенин акыл интеллектиң өсөт. Акыл дагы бул ички психологиялык абалга өтө көз каранды. Акылың баар нерсеге жете аткан болсо, демек сен кантип Кудайды таппайсың, анда Кудайды табасың. Аллах Тааланы Кудайды табууда дагы бул өтө чоң, айтып кеткендей өтө чоң жумуш. Ал үчүн биз пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине амал кылышыбыз керек. Мисалы пайгамбарыбыздын хадистеринде балага падышага мамиле кылгандай кылгыла. Так ошол падышага мамиле кылгандай эмес, биз алардын кыйын болгон үчүн, аларды басып койгон үчүн, алар эмоционалдык тараптан акылдары да басылып калат. Ошол басылып калгандыктан, коркуп калгандыктан дагы акыл мындай Кудайды табууда кыйналат. Бекеринен Курандын 700дөн ашык жеринде акыл жүгүрткөндөр деп келбесе керек деп айтат элем.
акыл жүгүртүш үчүн дагы, акыл иштеш үчүн дагы, демек сенин жан дүйнөлүк тараптан жетилүүң өтө маңыздуу. Түшүнүктүү. Анан жогоруда да айтып өттүңүз, үй жыйнай албасаң, анда сен жетилбегенсиң деген сыяктуучу. Бирок кээ бир аялдар чынында да үй жыйнаган жактырышпайт. Ошол үчүн үйүнө клинингди чакырышат, дагы башка нерсени кылышат, бирок өзү тону коруп, башка иштерди, чоң иштерди кылып жүрүшөт да. Бул учурда кандай, ал аялдарда да жетилбегендик бар болобу же? Жок, мисалы дагы мындай дагы тарап бар да. Эгерде бир айым бар, анын элдин өзгөчөлүк сапаты бар. Ал өзгөчөлүк сапаты балким бир коомго пайда келтирип атат. Мисалы бизде деле ушундай, бизде да ушундай болуп калат. Эгерде менин 8 балам бар, эгерде мен дайым үйүмдү тазалап, жыйнап, тереземди жууп, идиштеримди жууп, тамак жасап, мен ушул нерсе менен алек болсом, анда мен 8 бала менен мен жалаң ошол нерсе менен алек болуп, мен сыртта бир кандайдыр бир нерсе жасай албайм. Мага ошол өзү жетиштүү. Бирок ошол эле кезде балким менин бир башка бир коомго пайда келтире турган бир сапатым бар. Же болбосо мен ушундай Кудай мени ушундай энергиясы көп кылып жаратты. Демек мен ушундай энергиям ашыкташып турган энергиям бар. Айымдарга бир кандайдыр бир көп адамга пайда жеткире турган бир сапатым бар. Ал учурда албетте мен үйдү тазалатып коюу мен үчүн жеңил. Үйдү тазалатып коюп, андан мен башка жумушумду жасай берсем болот. Ушундай сыяктуу да. Ошол эле кезде кээ бир айымдар бар, алар үйдү жыйнап, баланы кароо ал адамдар үчүн оордук кылуусу мүмкүн. Сен аларды кел коом үчүн мындай кыл десең, жок, алар аны жакпашы мүмкүн. Аларга ошол балдарды карап, балдарды тарбиялап, үйдүн жумушу алар үчүн оордук кылуусу мүмкүн да. Даже ошол жумуш дагы алар үчүн чарчатып, же болбосо бир чоң жумуш болуусу мүмкүн. Ошон үчүн айымдар ар биринин өзүнүн ар жагынан эми балким 100дөн 5, 100дөн 10 аял болуусу мүмкүн. Керек да, мисалы, керек болуп атпайбы? Гинеколог керек, мисалы, педиатр керек. Айымдар менен иштегенге бала тарбиялоо сабактарын өтүп жүрөбүз, мисалы. Ал айымдар албетте айымдарга керек да. Биз эркектер менен аралашкысы келбеген айымдар үчүн албетте айымдардын дагы кээде муктаждыгы коомдо болот. Эми интимдик гимнастиканы эркек эч качан өтө албайт, мисалы туурабы. Бул пайдалуу нерселерди, мисалы фитнести эч качан биз эркектердин барып фитнес жасай албайбыз. Ушундай учурларда дагы өзүнүн энергиясы бар, өзүнүн ар жагында таланты бар, сапаты бар. Эркек аялдар дагы аны кылганга болот. Ушул аялдык энергия боюнча да сөз козголушун каалап жатам бул жерде. Аял энергиясын кантип көтөрсө болот, же болбосо өзүнүн потенциалын кандай кылып ачса болот, өзүңүз айтмакчы кантип өзүн бул дүйнөгө керектүү адам катары сезип, фитнес тренер болуп, гинеколог болуп, башкаларга жардам берип, өзү жардам алып дегендейчи. Өзүнүн потенциалын кантип ачууга болот айыл киши? Эгер ушул бала үйдө бала сыйлап жатса, кайненесин караш керек болуп жатса, ошол учурда өзүнө кандай убакытта потенциалын ача алат? Негизинен буга деген эркек дагы сөзсүз эркек дагы жардам берүүгө туура келет. Албетте биздин эми жолдошторубуз, ага жолдошторубуз да түшүнүү керек болот бир жагынан. Мисалы, ар жагынан негизи аялдык энергиясы бар деп айтайынчы, мындай. Аялдык эмес, негизи эле энергичный аялдар бар да. Бул эми Кудай тараптан берилип атпайбы бизге? Биз аны уктагандан, мисалы, тамактануудан, эс алуудан, мындай бир балдарыбызды сүйүүдөн биз кадимкидей энергия алабыз да, биз күчкө толобуз деп айтсак болот да. Эгерде сен кызыккан, алектенген эч нерсең жок болсо, анда деген сен баягы эле жетилүүгө артта калат да. Өзү негизи адам 12-14 жашта өзүнүн кызыккан тарабы ачылуу керек. Аны пайгамбарыбыз бир хадистин маанисинде ушундай келет. Дейт да, кесиби бар адам кесиби жок адамдын жанында, дейт, кесиби бар адам Аллага сүйкүмдүү дейт да. Бул жерден Кудайга демек кесиби бар адам сүйкүмдүү көрүнүп аткан болсо, демек өзүн тапкан адам сүйкүмдүү көрүнөт экен да. Ал өзүн тапкан, өзү кызыккан нерсеси менен алек болгон айымдар, демек ал сүйкүмдүү деп атпайбы? Демек өзүн тапкан адам сүйкүмдүү. Сен ал кызыккан, алектенген нерсеси бар. Эгерде бир кызыгып, өзүң алектенген нерсең жок болсо, анда сен эркектин мээсин чукуп, балдардын мээсин чуккандан башка амалың жок болуп калат. Амалың жок болуп калат андан башка. Демек сен бар нерсеңди да жасап, плюс кандайдыр бир алектенген нерсең болсо, анда дагы болсо, мындай көркүнө чыгат да. Кадимкидей көркүнө чыгат. Себеби алаксыган,
кызыктуу нерсеси бар. Кызыктуу алектенген нерсеси бар айымдар баардыгына кызыктуу көрүнөт да. Мисалы кесиби бар. Өзүнө Мисалы баарына. дизайнерлер деп айталы, айымдар менен иштеген бир жаратмандар бар го. Мисалы кондитерлер деп айталы. Алар өздөрү алектенген да нерселери бар. Плюс деген алар бизге дагы мисалы кызыктуу көрүнөт да. Бир нерсе менен алектенген айымдар бизге дагы кызыктуу көрүнөт. Мисалы фитнес тренерлер бизде дагы Назик айымдагы фитнес тренерлер баардык айымдар келсе аларга сөзсүз суктанат. Сен 4 балаң менен ушундай тренер экенсиң, өзүң менен иштептсиң деген сыяктуучу. Кызыгуусу бар айым эркегине да кызыктуу деген сыяктуу. Ооба. Айымдар, кулагыңыздарга күмүш сырга. Эгер эркегиңиздерге кызыктуу болом десеңиздер, анда өзүңүздөргө кызыктуу бир хобби же жумуш табыңыздар. Ушинтип бир жыйынтыктап койсок болот. Анткени биздин убактыбыз да чектелүү экен. Сиздин келип бергениңизге чоң рахмат, аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Сизерге дагы чоң рахмат.